Өлкөбүздө саат 21. Kanataman nas janında. Башканы коюп, Манасты айт. Иш күндөрү кечки саат 9-дан 10-го чейин Мен Кыял ФМ радиосунда Манас баяны уктуруусу түз эфирде. Уктуруунун автору жана алып баруучусу Манасчы Ырыспай Исаков. Мангаш достор, Манастын күйөрмандары, сүйөрмандары, көрөрмандары, ошондой эле угармандары. Биз сиздер менен кайрадан Манас сабагынан, Манас баянынан кезип отурабыз. Биз менен жаңыдан байланышып аткандардын баардыгына салам жолдойбуз. Бүгүн 3-чү сабагыбыз Жакыптын зары, Жакыптын түшү, байбичесинин токолунун түшү. Мына ушул нерселерге бүгүн токтолобуз. Саламатсыңбы дейт Мырзабек Коңурович байланышып аткан экен. Саламатчылык. Кутман жарык дейт Рая Ормолова. Жана башкалар байланышып аткан экен. Эсиңиздерге сала кетели, биз Манас сабагын кайра башынан түшкөнүбүздүн негизги себеби Мен Кыял FM радиосу менен чогуу жалпы журтка жайылтуунун далбасасында болуп атабыз. Бизди дал ошол Мен Кыял FM радиосунан дагы, Мен Кыялдын Facebook баракчасынан дагы, менин жеке баракчаман дагы көрсөңөр болот. Демек, мүмкүн болушунча кененирээк, көбүрөөк журтка жеткиргенге аракет кылып атабыз. Таалай Канаев деген агабыз Караколдон байланышып атат. Түйшөн Шаршембеков дейт. Айрымдарыңарды биринчи алгачкы байланышкандардын аттарын атабай кетсем туура түшүнүңүздөр. Ошентип биз бүгүн 3-чү сабактабыз. Медер Шерметалиев деген биздин мыкты журналистибиз байланышып атат. Акбар Байтемир Москвадан саламдашып атат. Рашид Сатыев дейт. Манас Саматов деген агабыз, мына көрөрмандар, дайымкы күйөрмандарыбыз биздин жакшы эле билип калды бул агабызды. Кыргыз жергесин мөмөлүү бактардын мамлекетине айландырабыз, мөмөлүү бактардын жергесине айландырабыз деп жүргөн мекенчил агаларыбыздын бири дал ушул Манас агабыз. Атына заты жарашкан агабыз. Кечеги мурунку сабактарда жомок башы жөнүндө, Манастабыздын бабалары жөнүндө, андан кийин Алоокенин чапкыны жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн андан кийин кыргыздардын туш тарапка чачыраганын сөз кылганбыз кечеги сабакта. Ошол чачырагандардын арасынан Алтайга барган кыргыз кандай күн көрдү деп аны айтып келип, анан кийин Манастын кабары жөнүндө Кытайга, Кытайдын бичигине, Кытайдын жазуусуна, Кытайдын сырдуу жазуусу болгон даңзага Манас аты кантип түшүп калды деген нерсеге келип аларды айтып, анан кийин кайра Манастын төрөлүшүн кийинки сабакта өтөбүз дегенбиз. Биз бүгүн ошого келдик. Коңкобой, Ботобой сөздөрү жолугабы Манаста дейт. Коңкобой, Ботобой сөздөрү жолугабы Манаста дейт. Мырза Коңурович, кичине жердегилер да түшүнө турган кылып жазып койсоңуз, жооп бергенге аракет кылалы. Элгиза Бусурманкулова байланышып атат. Мирбек Осмонов жана башкалар. Шайырбек Абдурахманов, Шаке байланышып аткан экен. Бүгүн Арип жөнүндө жакшы маселени козгоду. Шайырбек кыргыз тили латын арибине өтүш керекпи, өтпөш керекпи деген нерсени жалпы талкууга койду. Бул маселе дагы орчундуу маселелердин бири. Анда кеттик сабагыбызды. Ошентип Манасты байлап алдык, Манасты кармап алдык, Кудай буйрса мындан тукум алабыз деп Жар Манас дегенди кармаган боюнча бака жылан кармашып, балжырата чайнатып, суудан жылан тутушуп, сүйүнгөнү мынчалык аны тирүү бойдон жутушуп, кубаныч шаңга бөлөнүшүп, Кытай дүркүрөп той өткөрүп жатып калды. Атайын дал ошол баланы көрүш үчүн өзүнчө шаар тургузду.
Кентун деген шаарды тургузуп, себеби атайын көрө тургандарды жыйып, өзүнчө бир шаар кылдырып, сынына толтуруп, сынагандай болтуруп, анан ошону менен жыргап, куунап жатып калышты. Манасты кармадык деп ойлоду. Бүтүн Кытай журтуна, бүтүн Кытай жергесине бүлгүн сала турган кырсыктын алдын алдык деген ишеним менен турушту. Ал учурда Манас төрөлүп болчу. Кудайдын кудурети жөнүндө сөз кылганбыз. Жараткандын жазмышы менен ушинтип Манасты сактап калды дагы, Манаска окшош, Манастын белгилерине окшош дал өзүндөй болгон бир баланы жөнөтүп койду. Бирок ал Манас эмес болчу. Бул учурда Жакып аябай байып, кош катын алып, бирок ошону менен дагы балалуу болбой жүрдү. Биз башында айтып өткөнбүз. 50 жашка келгенче 2 катындан тең балалуу болбоду деп айтылат. Так жашын ошол бала көрбөй зарлап жүргөндө 48 жашта эле дейт. Акыретке кетем деп, артымда туяк болбосо артык дөөлөт нетем деп, жыйганың менен бекер деп зарланып жүргөн учурунда Жакып жашым жетти 48, дүнүйө күттүм куп тегиз деген сөздөрү кезигип, мына ушундан жашынын так курагы канчада экендиги аныкталат. 48 жашында арман кылып, көзүнүн жашы сел болуп, көйгөйдөн эси дел болуп, шаршемби күнү, кайсыл күн экендигин да тактап айтып, шаршемби күнү малдан кайтып, туучунак атынан армандуу түштү. Неге ыйлайсыз деген кошунасы Акынбектин Меңдибай деген уулунун сөзүн уккан жок, акылына туткан жок, айткан сөзү жуккан жок. Ал балага назар салып карабады, атүгүл алдындагы атын байлаганга да жарабады. Минген атынан түшүп кетти, байлап да койгон жок, карап да койгон жок. Туучунак туйлап кача берди. Аны Меңдибай көрдү. Кармамак болуп, ошол аттын артынан кетти. Жакып үйгө кирип, кемпири менен урушуп кетти, байбичеси менен, чыйырды менен, шакан менен. Мен кубаш болдум, сен туубас болдуң. Солбуп чачың тарабай, согон чогуң канабай, соолуттуң мени абыдан бир балага жарабай, деп укмуш сөздөрдү айтып, чыйырдыга асылды. 50-ге жашым жеткени, эсимден бала кеткени деген байбиче дагы эмдигиче бала көрбөгөнүнө зарланып, мөмөсүз жыгач отундур, туубай турган болгон соң тумшугу жок катындыр деп сыздап, көңүлү муздап, андан кийин баягы эрке токолу жөнүндө айтты. Мен мына көрөркө сүйүп алганың ал деле баласыз жүрбөйбү, ал деле төрөбөй жүрбөйбү деп бир сөздүн учун кыйтты. Ушул учурда Жекенге буту чалышып, Багдөлөт жете келген экен дейт. Бар болуп арыбаңыз деп биз менен учурашып аткандар бар экен. Бардык учурашкандарга салам жолдойбуз. Эгер суроо, сунуш, пикирлер болуп калбаса. Үмүткөр Жусупбекова, саламатсызбы Рыспай ака, бул сабакты кетире аласызбы? Балдарга көрсөткөнгө эң сонун маалымат дейт. Жеке баракчаман, расмий баракчама кирсеңиздер, улам ошол жака жарыялап турам. Рыспай Саков деген мен ушул Facebook баракчамдын ичинде дагы өзүнчө баракча бар. Дал ошол жака кирип, көчүрүп алып турсаңыздар болот. Багдөлөт жетип келди ошол учурда. Көңүл бура турган нерсе Жекенге буту чалышып жетип келди деген нерсенде болуп жатат. Буга эмне үчүн көңүл бурушубуз керек? Билинбеген менен бир ушундай жөнөкөй бир сөз менен окуяны бүтүндөй элестетип кароо мүмкүндүгү жаралат бизге. Эгер Манасты окуп аткан болсок, балким байкабай өтүп кетишибиз ыктымал эле. Чечмелеп түшүндүрүп айтып атканда, ушундай нерселерге токтолуу зарылчылыгы турат. Ошого токтолуп койгонубуз абзел. Эмне үчүн мынтип айтып атат дегенде, Жекен бул билгендер билет, камыш, жекен сыяктуу саздуу жерде өсө турган өсүмдүк. Сазда өсө турган өсүмдүк. Суу жээгинде, сазда, ушундай жерлерде өскөн өсүмдүк. Жетип келди Багдөлөт Жекенге буту чалышып деген саптардан Жакыптын конгон жери кандай экендиги жөнүндө маалымат болуп атат.
кандай жерге жайгашкан экендиги жөнүндө маалымат алып атат да. Ошентип Багдөлөт жете келди дагы аңдып тургандай жана чыйырды күндөшү Жакыптын байбичеси Багдөлөт жөнүндө айтып аткан жеринен чыгып калды. Чыгып калып, анан мен байкушка неткеним эжекемдин жолун кууп ошол бойдон кеткеним деп, кайра өзүнүн төрөбөстүгүн дагы күндөшүнө шылтап койду. Ошонун айынан ошонун жолун жолдоп, менин да жолумду бууп салдыгал. Ошон үчүн туубай жүрөм деген сыяктуу сөздөрүн айтты дагы күнөлөшүнө кебин айтып коюп, айтарын айтып болуп, кайра ошончу эле келгендей кайра кайтып кетти. Чыйырды ансыз да армандуу турган чыйырды. Ансыз да арманы башына батпай муңзары ашып ташып турган шакан күндөшүнүн бул кебине чындап ардыгып, көңүлү тардыгып, ыйлап, өз башын өзү муңдап арманга түштү. Мына ошентип чалды кемпир чатакташып, кемпир карап бир жакты, кейишти карап тим жатты дегендей болуп, кеч кирди дагы түн батты. Ошо менен алар уктап кетишти. Уктап кетип, чыйырды түшүндө бир кызык ишти көрдү. Түшүндө башында селдеси бар аксакалдуу бир киши бир кызыл, бир ак эки алма берди чыйырдыга. Чыйырды түшүндө ушуну көрдү. Анан 60 кулач ажыдарды ат ордуна мин деди, айтканымды бил деди. Ак алманы жегенде курсагы толуп, артынан ажыдар ышкырып чыкты. Өзүнүн бою 130 кез болуп узарганын көрдү. Узарыптыр, өз боюм 130 кез болуп деп. Буга ошол боюнча токтолбой өтүп кеткен. Манас дүйнөсү ушунчалык кенен, бир нерсени айтып атканда толук бир нерсени бардыгын айтып берүү мүмкүнчүлүгү жаралбай калат. Себеби бир ойду экинчи ой кубалап келип калат да. Эгер Манас менен Коңурбайдын эле саяшын айта турган болсок, Манасчынын дараметине жараша, эргүүсүнүн келгенине жараша ар кандай айтылышы мүмкүн. Чыкты, сайды жыкты, байгени алды деп деле бүтүп калышы мүмкүн. Чыгаардагы даярдыгы, анын өтүгүнөн баштап туулгасына чейинки нерселердин бардыгын айтышы мүмкүн. Анан туулганы ким жасаган, кайсыл жакта жасаган, өтүктү ким жасаган, ал өтүктүн териси кайсы малдын териси экендигине жараша аны дагы айтып, керек болсо ошол мал кайсыл жактан оттогон деп таптакыр башка жактарга чыгармачылык эргүүсүнө жараша айтып келип, андан кийин анан кайра бери келип, атка келгенде кайра атка өтүп кетип, ушундай бир эркин чабак ура турган нерселерди айта бериши мүмкүн да. Дал ошондой айтылып атканда кээ бир нерселер көз жаздында калып кетиши толук ыктымал. Бул жөнүндө Саякбай атабыз жакшы айткан. Бабаңардын жомогу чытырман токой. Анда адашса адашып калгандырмын деп айткан. Саякбай атабыз айткан. Чындап эле токойдо жыгылып калганы болот, кураганы, чирегени болот, жаңы өсүп келаткан жаш чырпыгы болот. Аспанга бой тиреген, кучактаса 60 адамдын кучагы жетпеген чынар теректер болот. Манас баяны дал ошондой нерсе. Биз эмнени айткыбыз келип атат? Чыйырдынын бою эмне үчүн 130 кез болду? 60 кулач ажыдарды ат ордуна мин деди дегенди кийин жоруп атканда, уулуң 60 жашка чыгат экен деп жорuyт. Мындан келди, чыйырдынын жашы 130га чыгат экен деген божомол жатат. Бул жөнүндө так айтылбайт, бирок болжом, ойдун нугу ошол жака баратат деп болжогонубуз туура эле. Себеби чыйырды Сейтекке чейин жашайт. Мына ушул учурларды алып караганда бул болжомубуз туура чыгат деп ойлонобуз. Ушундай кызык түштөрдү көрүп ойгонсо абышкасы Жакып Коңурукту кош тартып уктап атыптыр. Аны ойготкусу келген жок. Чыйырды анан дагы шакан деп кимисин айтчу эле деген экен. Багдөлөт чыйырды. Шакан деген чыйырдын өз аты.
окуучуларга кенен айтып бергенге сиздин оозуңуздан уушса эң сонун болот эле дейт. Ооба, ушул эле нерсени көчүрүп алсаңар болот, ошол жактан кайра көргөзүп берсеңер да болот. Шакан чыйырдын өз аты деп белгилеп кеткен экен бул жакта. Бердибек Жаңгырчиев деген биздин мыкты акыныбыз байланышып атат. Айгүл Карымшакова деген менин курсташым байланышып аткан экен. Сейил Мамырканова, Гули дегендер байланышып аткан экен. Кеттиген да сабагыбызды андан ары уланттык. Сабакты бөлүшкөндү унутпаңыздар, белгилеп койгонду унутпаңыздар, досторуңуздарды белгилеңиздер. Биз кайсыл жактан чыгып атабыз, бул жакты белгилеңиздер. Миң кыял FM радиосун белгилеңиздер. Мына ушинтип жакшылыкта жарышып, жамаатташып иш алып бара берели. Жана Жакыптын аты качып кетпеди беле? Ошол учурда ал качып кеткен атты Меңдибай кууп кеткенин Бердике деген аксакалы көрүп калат. Көрүп калып, "Ай, бирөөң байлап койсоңор болбойбу? Кармап койсоңор болбойбу?" деп Баг Дөөлөткө кайрылганда, Баг Дөөлөт эмне деди дейт? "Буурул сакал адамдар бузук сөздү айтабы? Менин малайдан башым кутулбайт, жалчыдан жаным тынчыбайт" деген сөздөрдү айтып, кайра Бердикени беттен алды. Ушундай ар бир сөздөр менен ким кандай сөз айтып атты, эмне деди деген окуялардан улам ар бир кишинин бейнеси ачылып жүрүп отурат. Образ жаратууда, бейнелерди жаратууда дагы Сагынбай атабыз укмуштуудай чеберчилик, профессионал жазуучулардын чеберчилигинде ачып берген ар бир бейнени. Баг Дөөлөттүн мынтип айтканында эмне жатат? Анын бир аз улуу кичүүнү көзгө илбей эрке талтаң өскөндүгү. Кандын кызы да. Анан калса ушундай оозунан катуу сөз чыгып кете турган аял экендиги жөнүндө маалымат болуп атат. Болбосо жөн эле бирөөңөр байлап койбойсуңарбы деген үчүн аксакал кишиге мындай сөздү айтуу ар кимдин эле колунан келе бербейт болчу. Ар ким эле батына бербейт болчу. Баг Дөөлөттүн ушундай мүнөзү бар болчу. Бирок ушуну менен эле таптакыр жаман деп калган жок. Анын кийинки кылган иштеринен байкайбыз, жакшынакай, ак тилдеги эле аял болгону ушундай мүнөзү бар. Аңгыча көз байланды, түн кирди, баласынын жоголгонуна сана аркаган Меңдибайдын энеси Канымжан келип, чыйырды менен уруша кетти. Таң калыштуусу кеч кирип, түн кирип, анан чыйырды уктап аткан, кайра түн кирди деп атат. Балким ошол түн бир окумда барды болуш керек. Себеби чыйырды бул учурда ойгонуп, түшүнөн ойгонуп калган учур болчу. Балам каякта деп урушту. Баласыз адам баланын баркын билмек беле. Силер менин баламды карабай, бул жерде пар жаздыкты жазданып, бактылуу жан баштанып жатасыңар да. Куш жаздыкты жазданып, кууралы жок баштанып жатасыңар да. Баланын баркын билесиңерби дегендей сыяктуу катуу сөздөр менен уруша баштады. Эгер балам жоголсо деди, чыбыр толгон жылкыңды чыпалагына албаймын. Адыр толгон жылкыңды аягына албаймын. Өзүн тирүү бербесең, өлбөй тирүү калбаймын деп балкытон кийген байбиченин шайын оодарды. Мени да өзүңө окшоткон атасыңмы деп безине тийди. Талылуу жерине тийип чыйырдыны ан сайын безилдетти. Меңдибайдын энеси бейжайыраак немеси деп айтат Сагынбай атабыз. Мына ошол бейжайлыгын дал ушундай сөздөрдөн билип атабыз. Себеби анын баласын эч ким атты карма деген эмес, эч ким атты байла деген эмес. Эгер чыйырды дагы ошондой бейжайыраак, долураак болсо, "Эй катын, эмне деп атасың? Мен сенин балаңды кул кылып жумшап алдым беле? Же мен карма дедим беле? Өз балаңа өзүң ээ боло албайсың, бирөөнүн малына асыласың да анан кийин. Мен го малыма ээ боло албай атмын. Сен өз балаңды көздөп албайсыңбы?" деген сыяктуу ажылдаган сөздөрдү айтып кое берсе жарашпак. Бирок ал чыйырды. Ал Манастын энеси, келечектеги келе турган Манастын энеси, анын сабыры дагы ошончолук болчу. Мына бейнени ачып берүүдө
Сагынбай атабыз ушундай билинбеген нерселер менен эле ар бир адамдын мүнөзүн, жүрүм турумун, кыял жоругун ушуга окшогон окуялар менен эле ачып кете берген. Ошентип катуу айтып, ажылдап урушуп, ан сайын жанын кашайтып, мээсин ачтып кетти. Канымжан таңга жуук чыйырды Жакыпты ойготуп иштин жайын айтты. Ушундай болуп калды. Бир бейжай келип беттен алып кетти деген сыяктуу нерселерин айтып бергенде Жакып байбичем шашпа деди. Сабыр кыл, мен бир кызык нерсени көрдүм деп Жакып да бул күнү түш көргөн экен. Анан түшүн айтты. Түшү кандай болду? Кутман кечиктим сабактан дейт. Эч нерсе эмес, биз жаңы эле баштадык. Падышахан Султан Алиева, Ажыбек Ыбышев, Жылдызбек Аттакуровдор байланышып аткан экен. Саңоор жүнү сары алтын, таканак жүнү бар алтын, чырымтал жүнү чылк алтын, текөөрү болот темир, тумшугу болот тунжур, куштан башка үнү бар, куудан аппак жүнү бар, куш кармагандыгын айтты. Куйрук башы жылтылдап, куудан аппак жүнү бар, кукулуктап үн салса, куштан артык үнү бар деп айтат. Мына ошондой куш кармагыптыр. Анан ага 60 кулач боо тагып, байкаңыздар, чыйырды 60 кулач ажыдар минсе, бул ошол кушка 60 кулач боо тагып атат. 60 кулач боо тагып, ай мунарын жем кылып, аздек менен багыптыр. Күн мунарын жем кылып, күпкөлөп жүрүп багыптыр. Ага кошо алача моюн ак шумкарды байлаптыр. Жанагы кушка кошо алача моюн ак шумкарды байлаптыр. Мына ушундай сонун кереметтүү түш көрдү. Байбиче абдан сүйүндү. Кечеги түнүн кандай түн, бүгүнкү күнүн кандай күн, ушундай нерсе болду. Эми ушул жөн болгон жок, элди жыйып, бир 40-50 мал союп, түлөө кылып койсок кантет деген сунушун киргизди. Жакыптын бейнесин ачып берүүдө биз айтканбыз. Башында бул жөнүндө Сагынбай атабызда айтылбай, Саякбай атабызда айтылат дегенбиз. Найза кармап топ бузган Ирем Борчу 17 жашында айдалып кетип, ошону менен жүрүп отуруп, мына бул күндө 48-де. Демек, ортодон 30 жыл. 30 жылдын ичинде мүнөз таптакыр башкача болуп өзгөрдү. 30 жылдын ичинде жалаң көрдүйнөнүн көйгөйүндө, кара курсактын кайгайында жүрдү. Ата журт баба конушта анда санда эстебесе, болгон боюн турган турпатын дүнүйө ээлеп калды. Ар намыс, элдүүлүк, мекенчилдик жана башкаларды ойлонбой, жалаң эле дүнүйөнүн артынан кууган киши кандай болуп калат дегенде, мына ошол Жакыптын мүнөзү жатат. Өтө дүнүйө кор болуп, сараң болуп калган эле, байбичесинин 40-50 мал соёлу дегенине караманча каршы чыкты. Эмне деди? Эркек түгүл кызың жок, эч нерседен изиң жок, кандайча мал соёбуз? Жөн эле дүрбөтүп мал соёбуз дей бересиң да? Деп кемпирин жемеледи, аңгыча таңдагы атты, анан баг дөөлөттүн үйү тарапка жөнөдү Жакып. Ассаламу алейкум ыраке, үнүңүз өчпөсүн. Бали дейт. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошондо баг дөөлөттүн үйүнө баратканда Жакыптын кулагына бир үн угулду. Тыңшаса, баланын үнү, Аристенин үнү, бирок эркек баланын үнү. Эки жагын элеңдеп караса эч нерсе жок, бирок кулагына даана угулуп атат. Атаке, неге кайгырдың? Акылыңдан айрылдың, алты суу толгон мал кылдың, алганыңды дал кылдың. Кыламын десең кыйындык, Кытайда сага чабылар, кыйналбагын дүйнө үчүн сага кылымдын малы табылар. Оолукпагын дүйнө үчүн орус да сага чабылар, ойроттун малы табылар деп. Орусту чапкандыгы жөнүндө Сагынбайда өзүнчө окуя бар.
ал окуяга дагы келебиз. Мына ушундай кызыктай добуш угулду. Үн эркектин үнүндөй туюлду. Ал сөздөн улам эси чыгып, эки жагын жанаган элең-селең, эрең-берең кылып карады. Көзүнө жаш имерди. Чочуп кетти Жакып. Эми эсине келе түштү. Кой кеткеним болбойт экен го деп ойлоп, кайра байбичеси тарапка кайрыла бергенде артынан Багдөлөт жетип келди. Жетип келди дагы, ал да түш көрүптүр, ал түшүн айтты. Ой түшүмдө боору кара моюну кес, боосу жез, бозала туйгунда алып жүрүпсүң. Байбиченин балдагы алтын туурунда туруп талпынса, үйдөгү эки кушум жалтанып атты деп мына ушундай сонун түшүн айтып берди. Балага чукак болуп, баласыздыктын зарын муңун көп тартып жүргөн Жакып муну укканда сүйүнгөндөн баркырап ыйлап жиберди. Мерестин да жүрөгү бошошот да мындайда. Ыйлап жиберди дагы, чыйырдынын түлөө кылалы дегенин эстеп, бир мал союп түштү жорутуш керек ко деп ойлонуп калды. Ошондо Багдөлөт кандай деди? Чыйырды эмне деди деди? 40-50 малды союп ушундай түлөө кылып коелу деген болчу. 40-50-ни сой десе кысынган экен байбиче деди Багдөлөт. Менин оюма койсоң, сен 50-ге келген жашыңды эстебейсиңби? Менин оюма койсоң, 80-ди союп сел кылып, 8 уруу эл кылып, мына ушунчалык эл жыйып, бапыратып бир той кылып ийбейт белем. Жакшылыктын нишаны деп белгилеп ийбейт белем. Дегенде ага дагы каршы чыкты. Малдуу киши бай болот, малды бакса сан болот. Эмне деп атасың деп токолуна да каршы чыкты. Кебиңди катын албаймын, кээсине малдын калбаймын деп дале болсо мал сойгусу келбей келжектей берди. Ошондо абышка Багдөлөт абышка сен куураган малыңды кулдарың билип жүрбөйбү сенин куураган малың? Ошону ойлонбойсуң. Сенин ордуңда болсом мен ушундай кылат элем деп айтып берди. Болбой моюн толгоп, акыры байбиченин үйүн көздөй келаткан Жакыптын алдынан баягы Канымжан чыгып калды. Меңдубайдын энеси, Акынбектин аялы Канымжан чыкты. Сиздин сабагыңызга чоң рахмат. Ушунчалык кенен айтып берет экенсиз. Биринчи жолу көрүп жатам. Элиңиздин келечеги балдарга бул эң керек, элиңиздин керегине жарай бериңиз. Бул балдарга эң керек дейт, элиңиздин керегине жарай бериңиз дейт. Үмүткөр Жусупбекова. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чыкканда жөн калмак беле жарагынча сөздөрдүн баардыгын агытып ийди. Ар деп эле беттен алат алаял. Мына ошенткенден кийин Жакыптын көөнү жабыгып мындан кутулбай тургандыгын билди. Кой деп койчунун коңур күрөңүн сурап минип Меңдибайды издеп келет. Бул аялдын баласын эми каяктан табам? Ал каяка кетип калды шумурай. Ала көлгө кетип калдыбы? Алтын көлгө кетип калдыбы? Дөөлөс көлгө кетип калдыбы? Алтайдын жолу 6 жол. Кайсыл жолуна салам? Кайсыл жолуна барам? Кайсыл жолунан табам? Тоо токойдун кайсыл жагынан издейм? Деп сарсанага батты. Жолдон адамдын оюна мындайда жамандык келет эмеспи? Ар кайсын ойлонду. Түндө жолдо калып кетсе каракчы кармап алдыбы? Ууру кескенин колуна түшүп кеттиби? Жырткыч карсактарга кезигип алар жарып кеттиби? Не балекет болуп кетти? Деги баласы аман болсо экен. Эгер баласы өлүп калса, жана өгүз догун кармата турган аялдын өлсө кутулбас куясына калам деп ойлонуп санаркап издеп келатты. Салкындуунун өзөнүн аралап өтүп, 6 бөлөк аралды арыта кыдырып, Кара суудан өтүп, Ак өтөк деген аралга жетти. Дал ошол жерге жеткенде үстүнө жолборстун териси арта салынган өзүнүн аты Туучунакты көрдү. Дароо жамандык. Жолборстун терисин көрүп эле жамандыкты ойлоно баштады кайра. Бул жолборс баланы жеп кеткен окшойт деди.
баланы жолборс жеп кеткен окшойт. Анан аны бир адам көргөн окшойт, көргөн адам мерген окшойт. Ошол мерген жолборстун адебин колуна берген окшойт. Ошону атып алып, анан атынан таап алсын деп туучунактын үстүнө терисин жаап койгон окшойт. Баланы жеп жатканда үстүнөн чыгып калган окшойт. Ушундай иш кылган окшойт деп жамандык жөнүндө ойлонду. Балким жолборсту туучунак тээп өлтүргөндүр деп да ойлонду. Ар кандай ойго алдырып атты, сабыркап атты кыскасы. Туучунак тээп өлтүрдү дейинде анын терисин ким сыйрды деген ойго кайра кетип, ушундай кызыктай ыргылжың абалга туруп, дароо жамандыкты ойлонгону менен бары бир жамандыкка кыйбай таңданып туруп калды. Аңгыча ар жактан Токойдон Меңдибай чыкты, ата келип бакырып. Эмне болуп кетти деп турганда Меңдибай аман экен. Ошол Токойдон амандашып келип көрүшүп, туучунактын артынан куу чабдар кунанын минип кууганынан баштап айтып берди. Кууп баратканда алдынан 40 бала манастап ураан чакырып чыкты дейт. Ата, сиз бизди алдап жүрүпсүз. Токойго 40 баланы жашырып койгон турбайсызбы? Баары сиздин балаңызбыз деп айтты. Мен ушинтип куу чабдарды минип алып, артынан кубалап бараттым эле туучунак атыңыздын алдынан 40 бала манастап ураан чакырып чыкты. Ошол учурда туучунакка кокусу бир жолборс кол салды. Жолборско кол салганда арасынан бир бала чыга калып, жолборско күрсү урду. Күрсү деген курал, урма куралдарын, чокмор, марскан сыяктуу куралдардын түрү. Ал учурда жылкы дагы жолборсту тээп калды. Же күрсү тийгенин, же жолборстун жылкынын туягы тийгенин билбейм. Айтор жолборс өлдү деп айтып берди. Анан мен кетейин десем балдар кетирбей, таң атканча шулар менен ойнодум. Салкындын суусун бойлодум. Таң атканча ойнодум деп кайсыл жерде ойногондон бери бала айтып берди. Шумурай бала эмнени айтып атат? Oyuna келген, караңгыда калып көзүнө көрүнгөн нерселерди, кыялындагы нерселерди айтып атабы дейин десе, жолборстун териси атында артылыптыр. Бул ишке Жакып айраң таң калды, бирок ишенгиси келген жок. 40 балаң бар туруп, неге балам жок деп арман кыласың деп таңыркаган Меңдибайга дагы толук жооп бербей, мени шылдың кылба деди. Шылдың кыла бербе мени деп кекетип, баланын кебине ишенер-ишенбесин билбей, Айтор ээрчитип алып жолго салды. Ошол бойдон дагы балким Жакып кала берет эле, бирок айылга келген Меңдибай жанагы көргөн билгендерин баарын айылга жайып салды. Апасы баш болуп жарданып турган, ошол жерде күтүп турган албетте. Мына ошолордун баардыгына айтып берип ийди, элге жайып ийди. Эгер Меңдибай жайып ийбесе, балким айта албай калмак бул нерсени. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен, сиздей патриоттор көбөйсө Кыргызстан буйруса өнүгүүнүн жолунда болот. Азаматсыз дейт Нази Сопуева. Рахмат Нази, бар бол. Зиннаткүл Сартова эжекебиз, Азамат Болгонбаев деген биздин мыкты акыныбыз, төкмө акыныбыз байланышып атат. Абтакуров Замирбек байланышып аткан экен. Жумалиева Салтанат байланышып атат Америкадан. Саламатсыздарбы, Кутманды кеч. Мен бир аз кечиктим окшойт. Саламатсызбы, Рыспайга дейт. Саламатчылык эч нерсе эмес. Кайталап көрүп алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Аны унутпаңыздар. Кайталап көрүп, кайталап кайра соц тармактан бөлүшүп турганды дагы эсиңизден чыгарбайлы. Ошентип калмактан жылкы куугандай, кантип соём көп малды катыным эркек туугандай, Кытайдан чери келгендей, кырамын кантип көп малды кыз күйөөгө бергендей деп кысынып, өңү бузулуп, ойлонуп турган Жакып аргасы жок, эми түлөө кыла турган болду. Аргасы жок, бала жайып салды, эл дууду кепке ала баштады. Эми өзүнүн түшүн айтып, жок дегенде шылтоо кылып, түлөө өткөрбөсө болбой калды. Жылкычысы ыйманды, бадачысы бай болду, койчусу кубатты, төөчүсү сарбанды чакыртып, 4 түлүк малдан алдырды.
70 üydü eline 50 yaşka gelgençe eş kılbagan joruqtu baştap 9 жылқы 90 қой 7 уй 2 тө сойдырды. Мына сага тойду мынтип берет, түлөнү мынтип берет дедирди. 9 жылқы 90 қой болып жатқан бұл bir той уйдан сойды 7-ни, төдөн сойду 2-ни дейт. Мына ушундай кылып той берип, кызмат үчүн 40 адамды дайындады. Тойдун жөрөлгөлөрүн, аш тойдун шанилерин айтканда, сагынбай айтсын, майда чүйдөсүнө чейин, дандан күсүнө чейин, тиш чукуруна чейин даярдатып, ар бир майда чүйдө иштердин ийне жибине чейин толуктап айтып берет. Кызмат кылганы канча, отун алганы канча, суу ташыганы канча, эшик тоскону канча, ат алганы канча, эт туураганы канча, сайыз арчыганы канча дегенге чейин айтып берет Сагынбай атабыз. Өтө керемет, өтө таң калыштуу. Ошентип кызмат үчүн 40 адамды коюп, 40 адамды койдуруп, жер очогун ойдуруп, жана 20 кара сойдурду. 20 мал сойдурду дагы жанагылардын үстүнө. 12 уруу кыргызды, казак, маңгул, калмакты чакырды тоюна. Тоюна өзүнүн айылын эле чакырбастан, өзүнүн айылы болгону 70 түтүн айыл. Ошолордун бардыгынан кызматкерлерди алып өзүнчө атайын кызматкерлерди дайындап чакыртып алып, алардын ар бирин ордун көргөзүп берип, кыргыз, казак, маңгул, калмактардын бардыгын, ошол тегеректегилердин баарын чакырды кыскасын айтканда. Тойго Кара Шаар калмагы, Алтай казагы келди. 2 күн ат чаптырып, эт тарттырып, келгендерди таратты дагы. Анан тойду бүтүрүп, башкалар үчүн, бай өзбек кетип өз калды дегендей да. Тойду бүтүрүп, алыстан келгендерди, кыйыр туугандарды, кошуналарды жана башкалардын бардыгын таратып ийип, жакын туугандарды алып калды. Жакын туугандар кимдер эле дегенде, кыргыздан Бактыгул дегенди, бай жигитти, казактан Үйшүн карыяны, кыпчактан Тас чеченди, Үрбүнүн атасы бул. Нойгуттардан Акбалтаны, Чубактын атасы, Ногойлордон Эштек, бул Манастын таятасы, Чыйырдын ненеси. Түрктүн уулу Дамбылда Түмөнбайдын Абдылдасын Алчын Абагылардын ата ууларынан алып калды. Эр башында бир кымкап, бир ичиктен кийгизди. Караламан калкка 300 тонн бербей калдым дегенне 5 теңгеден пул берди. Дагы бир баса белгилей турган нерсе ушул жерде. Бербей калдым дегенне 5 теңгеден пул берди дейт. А бере тургандарына караламан калкка 300 тонн берди. Эр башында бир кымкап, бир ичиктен кийгизди. Бизде бүгүн чепкен жапмай, калпак кийгизмей, укмуштай салт катары кабылдап атпайсызбы? Ооба салт. Бирок бул кандай учурда салт болгон? Ошол учурунда калпак жаап, чепкен, жапкан, калпак кийгизген, бул ат мингизгенчелик кадыр баркка туура келген. Андан сырткары ошончолук чыгашаны талап кылган. Анын баасы ошончо болгон. Мазарга чүпүрөк байлайт экен дейбиз, ошол чүпүрөктүн өзү курмандыктын белгиси болгон. Себеби чүпүрөк деген азыркыдай кенен болгон эмес, ал мезгилде таңсык болгон. Мына бул бөз бир кийген кийими алмашканча көп бар болчу. Кирдеп кокочо-мокочо болуп эле жүрө берди деген сөз эмес. Кийимин алмаштырып кийген менен, бирок ошол кийимди бир топ жыл кийген. Бүгүн кийгенин эртең алмаштырышы мүмкүн, 2 көйнөгү, 3 көйнөгү болушу мүмкүн, жана башка ушундай нерсе болушу мүмкүн, бирок аны модасы бүтүп калды деп быйылкы жайда кийгенди кийинки жайда кийбей койгон эмес, азыркылар жасап аткандай. Себеби бөз таңсык учур болчу. Мына ошол учурлардан калган. Азыр кой сойгондой, азыр тай сойгондой эле наркка ээ болгон. Мына ошолорду билип алышыбыз керек. Чепкен дагы, калпак дагы ошондой болгон. Наркы баасы, кундук баасы дагы, нарктык баасы дагы жогору болгон. А биз бүгүн 100 сомдук Кытай калпактарын
көрүнгөнгө кийгизип атабыз. Бул жөнүндө дагы ойлонуп коюшубуз керек албетте. Ошондой жөрөлгөлөрдү жасады. Суроолорду бир сере карап коюп туруп андан кийин өтөлү. Улукбек Токтоболот уулу деген мыкты жигитибиз байланышып аткан экен. Айнура Саякбаева деген мугалимибиз, ошондой эле Максат Кулуев көп өнөрдүн ээси. Багдөлөт менен Чийирди дагы жөн калган жок. Жакып ушундай кылып аткандан кийин алар дагы жөн калбай бакырларга бирден чапан кийгизди, кембагалдарга деген сөз. Өргөдөгү көкүрөгү тунук билермандарга Жакып өзүнүн байбичесинин жана токолунун түшүн айтып, ушунун баарын жакшылыкка жоруп бергиле деди. Убакытта карап коюп отуралы. Жоруп бергиле деди. Түштү эч ким жорый албай, ортодо жымжырттык өкүм сүрдү. Арадан аш кайнам убакыт өттү. Ошондо Байжигит деген туруп, ажыдардай айбаттуу уулду болот экенсиң, ал 60 жашка чыкканча аким болуп дүйнөнү алат экен деп жоруду. Манастын жашын 60-ка, 63-кө чыгарат. Сагынбай атабыз пайгамбар жашына жеткизет. Башка манасчыларыбызда алсак, Саякбай атабызда 52 жашында дүйнө салат манастабыз. Байбиченин түшүндөгү карчыга болсо эр, шумкар болсо кыз экендигин дагы баса белгилеп өттү. Багдөлөттүн түшүндөгү эки куш, эки уул экенин Дамбылда жоруду. Байбиче менен Жакыптын түшүн Байжигит жоруду, Багдөлөттүн түшүн Дамбылда жоруду. Жоруду дагы түшүңдө Азирети Жусуп жорусун деп тилек кылды. Түштүн атасы дейбиз, Жусуп пайгамбар жөнүндө сөз болуп атат. Ошентип түш жакшы жорулуп, аксакалдар бата тартып, той тарады. Мына ушундай кызык окуя болду. Элдин баарын таратты. Элдин баарын таратып атканда бизге ассаламу алейкум, Аллах разы болсун сизге дейт. Нурдин Каптагаев, Назгүл Доотуева байланышып аткан экен. Динара Мамбеткулова, Эрлан Бекчироевичтер байланышып атат. Биз менен куш келипсиңер дейле. Жана баяныбызды уланта берели. Мурда кийин укпай калгандар үчүн кайталап коелу. Биз саат 9-дан баштап чыга баштадык. Кышкы сезонго өттүк. Саат 9-дан 10-го чейинки аралыкта сиздер менен Миңкыял FM радиосунда, ошондой эле соц тармакта, Facebook баракчаларыбызда, Миңкыялдын баракчасында, өзүмдүн жеке баракчамда мына ушул түз эфирибизди кайра башынан түшүп улантып атабыз. Жалпы журтка интернети жок жайларга дагы жетип калсын деген максатта радиону пайдаланып атабыз. Ошол эле учурда интернет менен дагы кошо алып кетип атабыз, кайталап бышыктап алалы деген максатта ар бирине номер коюп белгилеп баштап атабыз. Себеби Манас сабагын өткөн мугалимдер үчүн абдан зарыл болуп аткан экен. Ошолор белгилеп алып, көчүрүп алып, кайра окуучуларына көргөзгөнгө ыңгайлуу шарт түзүп берели деген ой. Ичер чайын аксы менен күчөрдөн алдыртып, кара шаарга мал көктөтүп, иленин башын жайлап турган Жакыпка казактан зордук көргөн, калмактан кордук көргөн, Кытайдан кыстоо көргөн, азган менен тозгондон, ата энеден бозгондон ар кайсысы ар жактан келип отуруп, түтүнү 70ке толду бул кезде дейт. Ошондо араң 70 болду түтүнү. Ар кай жактан чогулуп отуруп. Муну эмне үчүн айтып атабыз? Бул жерде эки маселе бар. Биринчиден, Сагынбай атабызда жанагы Кытай кыргызды ар кайсы жакка тентиткенде жеке-жекеден тентитти деп айтып атат. Үсөн жеке башы менен Кангайга кирди. Жакып жеке башы менен Алтайга барды деген ойду айтып атат дагы. Ошол жерден жыйнады дейт. Элди ошол жактан жыйнады. Калмактан кордук көргөн, казактан зордук көргөн, Кытайдан кыстоо көргөн, азган менен тозгондон, ата энеден бозгондон жыйып отуруп, түтүнүн 70ке жеткирди дейт. Бул биринчиси. Саякбай атабызда маселен 40 үйлүү кыргыз барды деп атпайбы Алтайга.
Ушинтип 50'den 100'den bölüp aydады дейт. А мында жекече айдап атат. Айырмачылыгы ушунда. Экинчи көңүл бура турган, аябай дыкат ойлоно турган маселе жатат. Кантсе дагы Манастын атасы экендигин белгилей турган мүнөз жатат Жакыпта. Канча айткан менен Манастын атасы бул дей турган мүнөз, себеби бул дагы азган тозгонду жыйып атат. Манас атабыздай жалпы кырандарды, кырк чорону жыйып, элди чоң бакубат адөлөт мамлекет куруп кете албаса дагы, өзүнүн тегерегине өз алдына жараша элди жыя баштады. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп Манастабыз айткан сыяктуу, өз алдына жараша Алыбек алына жараша дегенчелик ишти кыла баштады. Ошентип түтүнү 70 болду. Ошону менен эле жөн калган жок Жакып. Жергиликтүү чоңдорго арыз айтып кайрылып атып, иленин башы эки аралды өзүнө каттатып алды. Документке дагы ийин экен деген мааниде да, азыркы тил менен айтканда. Эки аралды өзүнүн атына каттатып, өзүнө ылайыктатып алды. Бул кезде Азовелди жайлап турду. Азовел деген жерде турду бул учурда. Орозду кандын 10 улу Опол тоодо калган, байдын 2 баласы Кашкардын талаасында, Көскаман атыгып кеткен Үсен Манжурия талаасы Тебиттин аркы тушунда деп айтат. Аларга өзүнчө кайрылып келебиз. Баягы түлөө тойдон бери Жакып дүңгүрөтүп той берген убактан бери туура 2 жыл өттү. Эгер эсептей турган болсок, Жакыптын жашы 50-ге жетти деген сөз. 48 деп айтканбыз анда. Андан бери 2 жыл өттү. Жакыптын жашы 50-ге жетти. Кудайдын буйругу менен чыйырдынын боюна бүттү. Чыйырдынын боюна бүткөндө 3 ай толгондо Жолборстун жүрөгүнө талгак болду. Бул жөнүндө бул окуяны жаш бала дебей баарыбыз билебиз. Азыркы Зубочисканы Жакыпкан эчак эле ойлоп тапканына акылым айраң болуп да тоба сарпайларын ой дейт. Жолборстун жүрөгүнө талгак күндөр башталды. Жеригинен жүдөп жүргөндө Каңгайдын кара мергени бир жолборс атты дегени ушундай кабар келгени. Анда жолборсту атып терисин сыйрып алып, калган эти жолдо калтырыптыр дегенди укканда, чыйырды жылкычысы Бадалбайды чакырып, колуна кара кулак жамбыны карматып, аярлабай ылдамыраак чап дагы ошол жолборстун жүрөгүн тап деген буйрук берди. Жүрөгүн алып кел деп жөнөттү. Жылкычы барса жолборстун денеси жаткан экен, терисин сыйрып алып кеткен экен, боор жүрөк башкырт ошол жерде калган экен. Жаңы эле союп эт муздай эле экен, дене муздай эле экен. Жүрөгүн алып, андан бери келетсе жол боюнда бир бетелиден олуп жаттыр дейт. Эмне болор экен деп сынамак үчүн бээнин жүрөгүн дагы алды, жолборстун жүрөгүн дагы алды. Ошону менен жол жүрүп, эртеси түш ченде жетип келди. Жолдун алыстыгы, ырактыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Эртеси түш ченде гана жетип келди. Эки жүрөктү көргөндө Байбиче абдан таң калды. Капырай жолборстор жолго жатканбы, Каңгайдын кара мергени катарлап экөөнү атканбы, же мал жүрөгүн жолборс деп менин башыма шорум катканбы деп таңданып сурады. Сураганда чыйырдын кебине Бадалбай, ой бул жолборстун эле жүрөгү, шүйшүндөп кан агып турбайбы, карабайсызбы деп актанып койду. Байбиче аны уккандан кийин жез казанга салып, чала була бышырып жеп, эки аяктай шорпосунда калтырбай баарын жутуп алды. Ошону менен талгагы канып, магдырап жатып калды дейт. Сагынбай атабыз адамдын акылы жетпеген маалыматтарга ээлер болгон, баардык тарабынан алып караганда. Кичинекей билинер билинбес жөн эле бир окшоштуруп бирдемени айтып аткандай көрүнгөн нерселерине дагы өтө көңүл бура турган, маани бере турган нерселер бар. Маселе бээнин жүрөгү жана жолборстун жүрөгү жөнүндө болуп атат. Эмне үчүн эки жүрөктүн айырмасын билбей калышы мүмкүнбү деген суроо жөнөкөй эле ушундай суроо жаралып калышы мүмкүн. Албетте билбесек
бизге окшогон жолборсту зоопарктан жана телевизордон гана көргөндөр үчүн бул таң калыштуу нерсе болушу мүмкүн. Бирок табиятта, биология илиминде жана башкаларда айтылып келаткандай, чындап эле жолборстун жүрөгү менен бийинин жүрөгү окшош боло тургандыгын окумуштуулар айтышат. Аны Сагынбай кайдан билген деген ой жаралат да. Ушундай кызык окуя болду. Манастын төрөлүшүн айтып жетишип калар бекенбиз деген далалат болуп атат. 10 мүнөт бар экен, айтып жетишкенге аракет кылалы. Бизге Кундуз Аманова байланышып атат. Манас таануу теле долбоорунун автору, Баластан студиясынын продюсери, балдарды тарбиялоодо, Манас менен тарбиялоодо эбегейсиз эмгек кылып келаткан Кундуз Аманова байланышып атат. Кундуз бар бол. Жанна дейсизби, Замирбекова деген байланышып аткан экен. Дастан Биримкулов, Сагынбай ата тиш чукугучту жакып жасады дебей, ошолордун баарын койбой даярдатты деп жатат. Андыктан ага чейин эле пайдаланышкан деген тыйнакка келсек болот дейт. Ооба, ал эми ал өзүнчө сөз. Мисал катары айтып атам, ал учурда Данданку мынча эт канча деген лакап бекер калбаган Кыргызда. Ошентип толгоосу талгагы канды, баланын бойго бүткөнүнө 9 ай 9 күн болду. Толгоонун башталганына бейшембинин түн болду. Дал ушул бейшембинин түнүндө Байбиче толгото баштады. Төрөттөн кабар келди. Аман эсен көз жарып алса экен деген Жакып Назырга кыйла мал сойдурду. Түлөгө мал сойдурду. Демек, Жакып баягыдай сараң, баягыдай бакыл болбой калгандыгы жөнүндө бир аз маалымат келип атат. Байбичеси толгото баштаганда эле түлөгө деп мал сойдуруп аткандыгы бул кадыресе колу ачык, жомарт кишинин жасай турган иши. Ак боздон бээ союлду, алтындан бакан коюлду, алан сайын Байбиче айгайын айтып чоюлду дейт. Толгоосу күчөй берди. Улам күчөгөн сайын Жакыптын дарманы кетип атты бер жакта, Байбиченин эмес. Ошондо Жакып ак сары башыл кой чалды, айт буякка бээ чалды, ай мүйүзгө уй чалды, айыр өчкөчкө төө чалды, 4 түлүк малдан курмандык чалдырып атты. 7 күн тартты толгону, жергеси чарчап болгону, 6 күн тартты толгону, айылы чарчап болгону дейт. Ошентип эртең бейшемби тууй турган күнү болду, төрөй турган учуру жетти дешип, Дамбылданын катыны даярданып калыптыр, Бердикенин катыны беленденип алыптыр, Кутубайдын катыны курсагын оңдоп калыптыр, Акбалтанын катыны азырланып алыптыр дейт. Баланын үнүн укканда, жанагы аялдар даярданып аткандан кийин 12 аял барат. 12 акушер, азыркы тил менен айтканда. Баланын үнүн укканда сүйүнгөдөн жүрөгүм жарылып кетпесин деп ойлоп, кыларкандан кермеге 40 карабоз быштыны байлатты. Жетпей калса минсин деген ойдо дагы 7 курат байлатты. Эркек тууса ушул аттарды минип кабар бергиле деп өтүндү. Кыз болсо үйдө калыңар, кыймылдаба баарыңар деди. Эмне үчүн мындай деп атат? Эмне кыз бала жаманбы деп туура эмес түшүнүп албайлы. Жоокерчилик заман ал мезгилде өтө керек болуп аткан ата ордун баса турган туяк керек болчу. Анан булардан абалы ого бетер ашынып аткан, элди жетелей турган бала керек болуп аткан. Дал ошону эңсеп атышкан. Акыры ата журт баба конушка алып бара турган уул төрөлсө экен деген ниетти болуп аткан. Ошол себептен ушундай жагдай болуп атат. Ошентип коюп, токтолуп туруп нетейин тоого чыгып кетейин, аярлап туруп нетейин адырга чыгып кетейин деп жолго кетти. Атын минип алып, тоону көздөй бастырып кетти. Жолдон Жоргобоз деген аттын үйүрүндөгү кара жалдуу кулабе кайкалактап тууй турган болуп калыптыр дейт. Аны көрдү, аялым эркек төрөсө, ушул тууган кулунду ошол балага энчилеп коёюн. Түгүл Жоргобоз атын жоёюн, Камбарбоз деп коёюн деди. Маселе Аккула жөнүндө болуп атат. Сөз Аккула жөнүндө болуп атат.
Аккула Манас атабыз менен bir günde tuuldu, bir günde töröldü. Manas oşol günü töröldü, Akkula oşol günü tuuldu деп атат. Bir günde. Ekö bir günde. Başka manasçılarda Akkulаны buğdayga almaştırıp alat. Sagınbayda, Sayakbayda dagı, Jusuf Mamayda dagı. Bul жерде bir günde tuuldu деп атат. Anan kalsa Akkulanın öňütüsü jönünde kийinçerek ötöbüz. Akkula kanday at bolgon degende appak at bolgon dep elestетебиz barыбыз. Жок, андай болгон эмес. Мына энесинин түсүн карагыла кара жалдуу кула бээ дейт. Кула деген түс саргыч түс. Ак эмес, саргыч түс. Демек, жал куйругу кара, өңү кула болгон. Дал ушул энесин тартып Аккула да ошондой болгон. Карчытында шам күйөт, кара жал кулат кимдики, томугунда шам күйөт, тоодой кулат кимдики деп манасчылар айтып атат. Өңү кула каражал өзгөчө бүткөн бу бир мал деп атат. Аккуланын өңү аппак болгон эмес, ак бозат болгон эмес. Саргыч жал куйругу карат болгон. Бизге сүрөтчүлөр туура эмес түшүнүп, туура эмес тартып койгон, баарыбыз ошону элестетип калганбыз. Ал эмес көз ачыктар аппак ат мингенин көрөт. Ошол көз ачыктар туура эмес көрүп аткандыгын, афирис экендигин далилдеп атышат. Жөн эле шылуундар экендигин далилдеп атат, себеби Аккуланын накта түсүн көрбөй эле урдуруп атышат. Убактыбыз өтө чакан калыптыр. Демек биз төрөлүшүнө жетпей калат окшойбуз. Жеткен жерибизге чейин айта берели. Чыйырдыга келели. Бул учурда чыйырды эмне кылып атты? Жакып ошол тоодо кулунду туудуруп, тумшугун сыгып, телчитип, энесинин артынан ээрчитип турсун. Шакандын толгосу 8 күнгө жетти. Бирок али төрөй турганы билинбеди. Ушул учурда Ума эне периште келди. Курсакка кирди. Бала менен сүйлөшө баштады. Сыртка чык деди дейт Ума эне. Ума эне периште ушул жолку келиште сыртка чык деп кулактан кармап, тарткылап, куйрукка коюп чапкылап атты дейт. Ума эненин белгиси деп айтабыз. Алаканын койгондон улам жаш баланын наристенин жан башында көгүш белги калат, дал ошол жөнүндө сөз кылат. Сагынбай атабыз, дал ошол Ума эне чапкандан улам калган белги дейт. Бала ырыскым кайда деп сурады. Курсактагы бала сурап атат. Ырыскым кайда дегенде, ырыскың ошол жалган жайда деп жооп берди. Мүкүл периште баланы сыртка шаштырды. Башка манасчыларда Радлов жазып алган вариант бар, Валиханов жазып алган вариант бар. Ошол варианттарда, мурунку варианттарда дагы ушул жерде эркек бала төрөлүк кезде сүйлөгөндүгү жөнүндө, энесине сүйлөп кайрылгандыгы жөнүндө дагы айтылат. Табылгы кармап тууа көр, табылгыдай жаным бек болсун, ыргайды карма тууа көр, ыргайдай жаным бек болсун деп кайрылып, аны ошондон табылгы бакан алдырткан дагы окуялар кездешет. Бирок Сагынбайда ал айтылбайт. Сагынбайдын окуясы менен калгандарына шилтеме жасап түшүнүк берип коюп өтүп кете беребиз биз. 12 катын даярданып калган. Эпостун тили менен айтып атам. Айрымдар орой сүйлөйт экен деп түшүнүп калбаңыздар. 12 катын бек тартты, оңдой көр Кудай деп тартты деп чыйырдын белин тартып, каканак суусу шар этип, баланын үнү бар этип, барылдаган добушу угулду. Манас төрөлдү. Төрөлгөн баланын эркекпи кызбы деп эси болуп турганда бир малда эркек экендиги билингенде байбиче эсинен танып калды. Буга марту басып кеткен экен деп турганда марту баспаптыр, албарсты баспаптыр, чыйырды эсине келди. Дамбылданын зайыбы киндигин кести. Оромолго орой калайын деген канымжандан бала оң колун сууруп алды эле. 30-дагы баладай колун сууруп алды, 40-дагы баладай бутун тартып алды деп таң калды. Деген жерден токтоп туралы биз. Калган Манастын төрөлүшүнөн кийинки окуяны мындан киндигин ким кести деген жерден баштап эртең улантабыз. Ага чейин аманчылыкта болуңуздар, бейпилчиликте болуңуздар. Айрымдарга жооп бербей калсам кечирим сурайм. Түнүңүздөр бейпил болсун. Бөлүшкөндү унутпаңыздар, белгилегенди унутпаңыздар, жалпыга жарыя кылганды унутпаңыздар. Мин кыял FM
соц тармактар, Facebook, баракча жана башка жагдайлардан дагы чыгып атканыбызды унутпаңыздар. 5-каналда дагы бар экенибизди эсиңизде сала кетебиз. Аманчылыкта кезигели.